Ошол мезгилде телефон ар бир адамда болгон эмес. Телефонда сүйлөшкөндө алардын сагынуу үндөрүн укканда эл ачуумун. Анан кийин Москвадагы кыйынчылык бул ал өзүнчө болгон. Баягы квартираларда 15-20 адам жашап, андай жерге көнгөн эмеспиз. Келгенде ошондо кыйынчылыктар, документтердин ошол документибиз таза болсо деле жолдогу баягындай милициялар бизди текшерип, биз ошол мезгилде өзүбүздүн укугубузду жакшы коргой алган эмеспиз да. Аялым экөөбүз биринчи Россияга 2006 барганбыз. Ошондон бери аялым ошол жакта иштейт. Мен 2016 келгем. 10 жыл иштедим. Эми аялым ал жакта, мен бул жакта кыйын, бир жагдан кыйын. Эмне айла жок да. Азыр заман ушуну талап кылып атат. Азыр көпчүлүк үй бүлөдө ошондой. Биз эле эмес да. Ошого карасаң эми балдарыбызды окутайлы дейбиз. Жакшы кесип алсын, келечектер кең болсун дейбиз. Россиянын ар кайсы шаарларында жүрөт экен. Ошол бардык эже сиңдилер биригип, акча топтошуп, мынабу эмени отопленияны мына ушул Найман кыздарынын фондудан отопление бүттү.